Туугандар, кандайсыздар? Мына ушундай толугу менен бүтөйүн деп эле калган жаңы новостройка домдон 10-кабаттан сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира чыкты. Планировкасы сквозной, эң негизгиси бышкан кирпичтен тургузулуп аткан жаңы домдордун бири. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сатыла турган 3 бөлмөлүү квартиранын баасы жана эси номери ушул видеонун экранында жазылган. Ихлас курулуш компаниясы курган домдун алдында турам. Грензаводдо туугандар. Ориентирди Грензаводдо жайгашкан мына Радмир аталышындагы жаңы домго алсаңыздар болот. Же болбосо Дархан чайканасын алсаңыздар болот. Дархан чайканасынын каптал тарабында ушул домду көрө аласыздар. Сатылуучу квартирабыз ушул домдун ортоңку подъездинде 10-кабатында. 10-кабатында туугандар. Бирок мен азыр 4-кабатка чыгып эле көргөз берип коем. Ошол сыяктуу эле планировкада. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатыла турган 3 бөлмөлүү квартиранын алдына да келдим. Мен айткан подъездге кирип 10-кабатка чыгасыздар. Мына жакта 2 лифттин местосы бар туугандар. Лифттен чыгып эле мына солго бурулсаңыздар, оң капталда ушул квартира сатка чыгып атат. 10-кабат, 3 бөлмөлүү квартира, аянты 101-20 квадрат метр. Так, эң негизгиси бышкан кирпич туугандар. Мына жерге Кудай буйрса фирма бронированный эшик орнотуп берет, ачып кирип келе бересиздер. Планировкасы сквозной, эки тараптан күн тээп, Кудай буйрса шамал жүгүрүп турат. Так, аянтын айттым туугандар, 101-20 квадрат метр. Баасы жана эси номери ушул видеонун экранында жазылган. Азыр электромонтаждары бүткөн. Кумшубак болот, айнектери коюлат. Анан мен айткан мына бронированный эшик коюлат. Ошондо ремонтко Кудай буйрса берилет туугандар. Аянты дагы чоң сонун экен. Бул кухня туугандар. Жеңелерибиздин экинчи офиси. Жогору тарабында лоджасы дагы бар, билесиздер аны. Ушундай, бул жактан чыгасыздар кухнядан. Бул болсо детский, балдардын уктоочу бөлмөсү. Так, 10-кабат. Туугандар, мен азыр 4-кабатка чыгып эле тартып атам. Туура түшүнөсүздөр. Просто 10-кабатта деп элестетип коюңуздар. А так бардык квартиралардын планировкасы квадрат метри бирдей эле болот. Так, мына бул жактан обедтен кийин Кудай буйрса күн тийип турат. Мына ак бура Фрунзенский тарап болуп калат бул жак, билесиздер. Бул ошондо балдардын уктоочу бөлмөсү болду. Эми жүрүңүздөр, кийинки бөлмөлөрүнө кирели. Туугандар, бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жактан эртең менен күн тийип турат. Обедке чейин. Ушундай. Бардыгы жакшы, сонун. Анан бул взрослый спальныйдын ал жакта отдельно өзүнүн санузелі бар. Кааласаңыздар кладовка кыла аласыздар. Эми варианттары көп. Так, бул детский, взрослый болду. А бул жак болсо спальня. Кечиресиздер туугандар. Суук болуп атат, бирок сүйлөш кыйын болуп атат. Туура түшүнөсүздөр. Жука кийинип алыпмын. Конок бөлмөсү бул. Анан туугандар, мына мен айткан Дархан чайканасы, Салиева лицейи бардыгы. Керек болсо мына татан деле ушул жерден көрүнүп турат. Мына ош татан туугандар. Так, жүрүңүздөр, эми бул жактан чыгайлы. Бул конок бөлмөсү болду. Бул жагы мына ажаткана, бир аз кичинекейраак. Бул жагы болсо барыңыздар эле билген душ. Эши чоң экен. Так, ушундай. Аянты 101-20 квадрат метр. 3 бөлмөлүү, 10-кабат, сквозной планировка. Жакынкы айларда ремонтко берилет, Кудай буйрса. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сатылуучу 3 бөлмөлүү сонун квартираны колдон жарбаңыздар.